Бізде құрылыс объектіден үй сатып алатқанда көп қардарда ең негізгі сұраулардың бірі ошо жашыл китеп менен кызыл китептин айырмачылыгы эмнеде деген суроо туулат да. Мисалы, кызыл китеп деген болсо, өзү айткандай эле кызылдай сенин толук укуктуу, мындайча айтканда мүлкүң болуп эсептелет да. Ал юридикалык жакта болушу мүмкүн, физикалык жактын укугунда болушу мүмкүн, бирок ал китепти мамлекет сага официалдуу түрдө конституция менен бекитилген укугуң, эч ким сенен аны тартып ала албайт, эч ким сенен эч нерсе кыла албайт. Жада калса ошол мамлекет дагы ошол жерге кандайдыр бир чоң бир проектлерди ишке ашырабыз, жол салабыз, же инфраструктуралык бир объект курабыз десе дагы, сенден милдеттүү түрдө сатып алганга укуктуу. Ал жерде тартып ала албайт, мамлекет сен мамлекетке даже сатпайм десең, мамлекет сен менен соттошуп, сот аркылуу чечишип отуруп, анан ошол кызыл китебиңди сатып алганга барыш керек да. Эч бир мындайча айтканда сенин китебиңе тиеши кыла албайт. Ал эми бизде Кыргызстанда жашыл китеп менен да салынган объекттер абдан көп. Жашыл китептин айырмасы болсо, бул сен ал жерге толук укуктуу эмессиң да. Ал жерге сен кандайдыр бир убактылуу мөөнөткө чектөөсү болот. Кээ бир учурда 5 жыл карагандар бар, кээ бирлери болсо 10 жыл калгандар бар, кээ бирлери болсо эң максимальный срок биздики мамлекеттен арендага, то есть ижарага алуу бул 49 жыл да. 49 жылга арендага алып, ошол жерге үй салып саткандар бар да. То есть бул кандай убакыт өтпөсүн, 10 жыл өтөбү, 20 жыл өтөбү, сен ошол убакыт келгенден кийин